Урматтуу коллегалар, акыркы убакта биздин мамлекетте коррупцияга каршы күрөшөбүз деп көптөгөн сөздөр болуп атат, бирок иш жүзүндө аз болуп атат да жыйынтыктар. Анан бул жерде эң биринчи биздин жарандарда акыркы убакта ошо өкмөткө ишенбөөчүлүк көбөйүп атат. 2 жыл мурун Дүниөлүк банк саламаттык сактоо министрлигине электрондук саламаттык сактоо деген долбоорго акча бөлүп берген. Бирок саламаттык сактоо министрлиги 2 жылдан бери аны колдоно албай жатат дагы. Мына кече Чехиядан IZZ деген фирма келип, Бишкек шаарындагы номер 2 поликлиниканы электрондоштуруп берди. Бул жерде мурун бир дарыгер, мисалы үчүн бир адам кабыл алып атса, ошол убакта 4 адам кабыл ала баштады жыйынтыгында. Анткени пациент кирет, электрондук карточкасы менен уже белгиленет да, врачтын алдынан чыгат. Кайсы врач келди, кайсы врач пациент келди, кимге келди деп. Эң башкысы күндүн жыйынтыгында ошол поликлиниканын жетекчиси кайсы врачка канча адам келди, кандай болду деп бар жыйынтык алат да, анан негизгиси кайсыл убакта канча оорулар көбөйүп атат деген статистика болот. Бул жерде приписка жоголуп атат, адамдарга ыңгайлуу шарт түзүлүп атат. Мына ушул нерсени биз дүйнө жүзүндө карап көрсөк, коррупция менен негизи электрондоштуруп жана автоматташтыруу жолу менен гана күрөшкөн. Адам факторуна ишениш кыйын болуп атат азыр. Ошон үчүн мен ойлойм, саламаттык сактоо министрлигине ушул азыркы кечеги Бишкек шаарында 2 поликлиникада болгон иш-чараны бардык тез арада акчаны колдонуп, Ош, Бишкек жана чоң шаарлардын бардык жерине киргизүү керек. Экинчиден, ошол эле карап көрсөңүздөр, биздеги ошо коопсуз шаарда эле турат. Мына биз келгенден бери сөз кылып атабыз. Атайын ошол тармак боюнча бир вице-премьер-министр кабыл алынды, ишке алынды, бирок ал эч бир жылбай турат да. Ошон үчүн мен ойлойм, урматтуу депутаттар, мисалы үчүн билим берүү тармагында мына Ош шаарында 2 жылдан бери мектептик олимпиадалар автоматтык түрдө болуп атат, электрондоштуруп, бирок ал Кыргызстанга жайылбай атат. Ошон үчүн Ош мамлекеттик университетинде көптөгөн автоматизация система кирди, бирок башка жака жайылбай атат да. Эмне үчүн ушуларды бизде өзүбүздө да кээ бир жерге кирип аткан нерсени жайылбайбыз? Мүмкүн кээ бир мамлекеттик мекеменин жетекчилери өздөрү кызыктар эмес ошого, коррупциялык жол менен акча келбей калат деп. Мен ойлойм, ошон үчүн урматтуу Ашыбек Мойдунович, мен буга чейин былтыр да көтөрдүм эле. Ош шаарында балдардын мектеп окуучуларынын олимпиадасы электрондук түрдө өтүп атат. Кыргызстанга эмне үчүн жайылбайт бардык жака ушул? Анткени ал жерде сатылып атпайбы бардык нерсечи? Мына кечеги эле ошо Чехия фирмасынын кылып берген ошол немесин иш-чарасы өтө жакшы болду. Мына көрсөңүздөр да болот. Ошон үчүн мен ойлойм, биз ушул тараптан негизи коррупцияга каршы күрөшүп, жарандарыбызга ыңгайлуу шарт түзүп беребиз десек, бардык тармакты электрондоштуруп, автоматизацияга көбүрөөк көңүл буруп, керек болсо өзүбүз жактан да мамлекет бюджеттен да акча бөлүп, мына ушуну тездетип берсек. Рахмат.